Салам достор, кандайсыздар? Сиздер менен чогум мен Аку 10 мүнөттүк чай кайнаганча деп аталган подкастты баштадык. Жана саатыбыздын башында эле. Эгерде сиз YouTube каналга каттала элек болсоңуз, анда подписаться коңгуроону басыңыз дагы катталып коюңуз. Биз кубанычта болобуз. Жана албетте жакындарыңыз менен бөлүшүп кетсеңиз болот. А бүгүн болсо адамдын мнемикалык жөндөмү жөнүндө сөз кылалы деп турабыз. Эмне болгон жөндөм? Кандай жөндөмдөрүңүз бар? Келиңиз анда сөз кылалы. Бирок бүгүн биз окумуштуулардын адамдын мнемикалык же эске тутуу жөндөмдүүлүгүнүн начарлап бараткан жөнүндө сөз кылабыз да. Акыркы учурда канча деген окумуштуулар айтып атат, ой, адамдардын эс тутуму начарлап баратат деп. Эгер алар айтпаса деле биз өзүбүз билип атабыз, эс тутумубуздун начарлап баратканычы барган сайын начарлап баратат. Ачкычты кайганда койгонду унутпайсың, бир адамдын атын 3-4 жолу сурайсың, айтор толтура. Мунун эң биринчи себеби электрондук маалымат ташуучулардын пайда болушу. Мисалы, сиз баардык эле жакындарыңыздын телефондорун жатка билбесеңиз керек. Атаңыз, апаңыздыкын, сүйгөнүңүздүкүн билесиз. Балдарыңыз болсо, балдарыңыздыкын билесиз. Болду, Мунун кажети жок. Жаттап алгандынчы. Анткени керектүү маалыматтардын баардыгы биздин уюлдук телефонубузда сакталуу. Заманбап адамдын эс тутумунун начарлашынын дагы бир себеби бул анын маалыматы доорунда жашап жатканы. Башкача айтканда, адамдын мээси бүгүнкү күндөгүдөй чоң көлөмдөгү маалыматты сактап жүргөнгө алы жетпейт. Тарыхчылар билдиргендей, 30 миңден ашуун аскери болгон Перс ханы Кир, Александр Македонский, Юлий Цезарь өздөрүнүн аскерлеринин ар бирин жүзүнөн таанычу экен. Элестетиңиз, вау! Грециялык ойчу Фемистокл Афинанын 20 миң тургунунун аты жөнүн билчү. Мына сага. Бүгүнкү күндө дагы окумуштуулар эс тутуму менен дүйнөнү таң калтырган адамдар бар. Лос-Анджелестин 42 жашар тургуну Джилл Прайс өзү жөнүндө эч нерсени унутпаган аял деген китеп жазган. Ал акыркы 20 жылдын ичинде болуп өткөн окуялардын бирөөсүн дагы унута элек. Джилге 20 жыл мурунку бир датаны айтсаңыз, мисалы 20 жыл мурун 9 сентябрда десең, ал ошол күнү саат канчада турганын, эмне жегенин, ким менен сүйлөшкөнүн эстеп айтып бере алат экен. Кызык. Америкалык Крейтон Карвилл болсо, алдына башаламан тизилген 312 даана кадимки оюн картасын иретин жаттап калат. Окумуштуулар ар бир адам өзүнүн эс тутумун жакшырта алат деп дагы бекемдеп келишет. А сиз кандай дейсиз, ардактуу угарман? Эс тутумуңузду жакшыртып көрдүңүз беле? Же начарлап баратат деген бойдон ага ишенбей, аны оготер жалпоо кылып койдуңузбу? Бул үчүн атайын тесттерден өтсө болот да, тест. Төмөндө мисалы биз азыр алдыда бир нече дагы сонун кызыктуу маалыматтарды айтып беребиз. Мына ошондуктан сиз дагы тест өтүп, өзүңүздүн эс тутумуңуз канчалык жакшы экенин, эс тутумуңуз кайсы жакта жакшы, маалыматты кандай кабыл алат экениңизди билип алсаңыз болот. Аялдын мээси эркектикинен салмактуураак экен көрсө. Мээ булчумга окшош. Анын канчалык машыктырсаң, ошончолук чоңое берет. Чоң эркек кишинин мээси 1420, ал эми аял кишиники 1560 грамм. Картайган сайын мээнин салмагы азая берет. Адамдын мээси аялдыкына караганда эркектин үнүн тез кабыл алат. Эркектин үнү мээнин башка бөлүгүнө, аялдыкы башка бөлүккө таасир этет. Аялдын үнү музыкалуу, бийигирээк тондо болгондуктан аны мээ чечмелекенге аракет кыла баштайт. Европада мектеп мугалимдеринин көбү эркек болгондугу дагы ошондон улам болсо керек дешет. Билимдүү адамдар мээ оорулары менен азыраак ооруйт. Мээге интеллектуалдык күч келген сайын жабыркаган ткандар жаңы ткандар менен алмашып турат. Караңызчы, вау! Анан биз мээбиздин 5-тен 7 гана пайызын колдонобуз. Элестетиңиз, килейген мээнин болгон 7%. Эгерде мындан 2 эсе көбүрөөк колдоно турган болсок, дүйнөлүк цивилизация 2 эсе өнүккөн болмок. Мээнин калган сапасы эмне үчүн керек экени окумуштуулар али билише элек. Досторуңуз кандай адамдар? Акылдуу адамдар менен дос болуңуз. Мээнин иштешин өзгөртүш үчүн интеллектуалдык жактан өзүңүздөн акылдуураак адамдар менен баарлашыңыз. Жаңы өнөрлөрдү үйрөнүңүз. Мисалы, адамдын өзүнө жат, эч качан жасап көрбөгөн ишти аткаруусу мээ үчүн абдан жакшы. Ошондой эле сыйынуу, Кудайга табынуу, Кудайды урматтоо деген улуу иштер бар эмеспи? Мунун дагы бир өзгөчө мээ үчүн бир укмуштуу таасири бар экен да. Мисалы, сыйынуу учурунда адам реалдык дүйнөдөн алыстайт. Мээнин аналитикалык бөлүгү иштебейт.
мээ толкундары жана кан басымы нормалдашат. Балким ушул себептенби кайсы динде болбосун баягы көп сыйынган, Кудайга ишенген динчил адамдар ооруканага азыраак кайрылышары дагы тастыкталган дешет. Кызык. Реакция ылдамдыгы жөнүндө сөз кылсак, мээге келип кеткен нерв сигналдарынын ылдамдыгы саатына 288 чакырым. Улгайганда бул ылдамдык 15%га азаят. Дүйнөдөгү эң акылдуу калк бул жапондор. Алардын орто IQ көрсөткүчү 111ге барабар. Катардагы адамдын IQ көрсөткүчү 56 гана болот. Мына 2 эсеге көбүрөөк экен да, 2 эсеге жакын. Жөнөкөй адам кыска мүнөттүк эс тутумуна 7 маалымат сактай алат. Мисалы, көйнөк, калем, алма, үй, акча, элек, жүрөк, пияз, аялдама, саат, отургуч, дагы эмне, топчу, сезим, 60 деген сыяктуу. Ушундай сөздөрдүн чынжырчасынан айта турган болсо, ошонун 7-ünү сактай алат экен. Адамда бизде ички туюм бар го, бул өзүңүздөн дагы акылдуураак. Илимий изилдөө учурунда адамдарга татаал сүрөт көрсөтүлгөн. Биринчи жолу изилдөөнүн катышуучулары сүрөттө эмне көрсөтүлгөнүн эч ойлонбостон айтышкан. Жооптордун 92% туура чыккан. Экинчи жолу сүрөттү шашпай карап изилдеп ойлонуп туруп, анда эмне чагылдырылганын айтууну сураганда адамдардын эч кимиси туура жооп бере алган эмес. Мээ эч качан чарчабайт дейт. Бир күн кечке физикалык жумуш аткарган адамдын канында чарчоо токсиндери көбөйөт, физикалык жумуш аткарса. Ал эми бир күн кечке интеллектуалдык жумуш аткарган адамдын мээсинде жүгүргөн кандын курамы эч өзгөрүлбөйт. Кара жумуш менен иштесең, чарчоо токсиндери бөлүнүп чыгат. Мээнин 75% суудан турат, андыктан эс тутумуңуз мыкты болуш үчүн күн сайын жетишинче сууну дагы ичкенге аракет кылыңыз, таза суу. Ал эми арыктайм деп керектелгенден аз тамак жегендер ашыкча салмак менен кошо эс тутумундагы жоготуп жаткандарын унутпашы керек. Эртең менен жаңы ойгонгондо адамдын мээси 2 түн катары менен эмгектенген адамдын же мас адамдын абалындагыдай жаман иштейт. Таң эрте денени ойготуш үчүн ар кандай көнүгүү жасалса, мээ үчүн дагы бир аз интеллектуалдык көнүгүү пайдалуу да. Мисалы, ойгонор замат сыналгы көрүүнүн ордуна кроссворд чечиңиз. Адамдын мээсинин өнүгүү мезгили 2 жаштан 11 жашка чейинки учурга туура келет. Андыктан так ушул мезгилден пайдаланып, балдардын акыл эсине мүмкүн болушунча көбүрөөк жем бериш керек. Бир улутту билебиз, алар балдарын 5 жашка чейин аларга ыйык жазууну жаттатып коет да. Элестетиңиз, бул бекеринен эмес. 2 жаштан 11 жашка чейин баланын мээси укмуштуудай өнүгөт. Бала да эмнени түшүнмөк эле деп атсак, көрсө ал учурда тескерисинче баланын мээси баллекиттей өнүгүп аткан маал экен да, достор. Мына ушундай бүгүнкү сиздер үчүн айтыла турган маалыматыбыз. Эгерде мээ жакшы иштесин десеңиз, анда физикалык көнүгүү жасаңыз. Кыймыл аракеттин жардамы менен бир нерселерди эстеп калыңыз. Туура тамактануу дагы мээге күч кубат берет. Мээңизди дем алдырып туруңуз, эс алдырып. Жаңы тапшырмаларды коюп, аларды аткарыңыз. Жагымдуу, жакшы музыкаларды окуңуз. Жана экзаменге жатар алдында даярданыңыз. Туура ойгонууну дагы үйрөнүңүз. Жана мына ушул нерселер сиздин мээңиздин жакшы иштешине жардам берет. Достор, биз сиздер менен коштошчу учурдун маалына келип калдык. Андыктан баардыгыңыздарды Алкитап Чекит медиа сайтына чакырам. Ал жакка катталыңыз, өзүңүзгө керектүү сонун кызыктуу маалыматтарды алыңыз. Жана аны менен катар алды жакка комментарий жазып коюңуз. Эс тутумуңуз кандай? Аты ким эле деп унутуп каласызбы? Же бир айткан адамдын атын дароо эстеп каласызбы? Көрүү эс тутумуңуз жакшыбы же угуусубу? Кандай болгондо сиз маалыматты көбүрөөк эстеп каласыз? Өзүңүз жөнүндө кыскача бир маалымат жазып коюңузчу, ылдый жакка күтөбүз. Жана достор, +1 301 760 60 70 WhatsApp номуруна дагы өзүңүздүн пикириңизди жазганды унутпаңыз. Күтөбүз сиздерден. Жана албетте биздин YouTube каналга катталыңыз, барыңыздарды күтөбүз. Алдыңкы подкасттарда дагы кызыктуу маалыматтарды бөлүпкө даярбыз, андыктан бизден алыстабаңыздар демекчимин. Сак саламатта туруңуздар. Күнүңүздөр көңүлдүү, маанайдуу улансын. Бар болуңуздар жана бай болуңуздар. Биздин сабактар менен кененирээк Алкитап Чекит медиа сайтынан таанышыңыз.